Интернет азыркы кезде эң кеңири таралган бүткүл дүйнөлүк желе болуп эсептелет. Башкача айтканда, азыркы кезде интернетти билбеген киши жок болуш керек деп ойлойм. Биздин информациялык кылымдагы эң негизги каражат, информация алуунун, информациянын булагы болгон эң негизги каражат болуп эсептелинет. Бул интернеттин мүмкүнчүлүгү азыркы кезде абдан кеңири деп айтсак болот. Эми ушу интернеттен информацияны кантип издейбиз, информацияны кантип көчүрүп алабыз жана ушуга окшогон көп суроолорду ушул видео сабактардын жардамы менен көрсөткөнгө аракет кылайын. Деги эле интернет сайттарды же веб баракчаларын ачуу үчүн браузер деп аталган атайын программалар колдонулат. Негизи азыркы кезде кеңири колдонулуп аткан браузерлер, популярдуулукка ээ болгон браузерлер 3 браузерди атап кетсек болот. Алар Internet Explorer, бул Microsoft компаниясы тарабынан иштелип чыккан программа браузер, Opera жана Mozilla Firefox деген 3 браузер кеңири колдонулууда. Ошондой эле Google Chrome деген дагы браузер бар. Ушу 4 браузерди азыркы кезде колдонуучулар кеңири колдонушат интернет баракчаларын кароо үчүн. Эми деги эле браузердин түзүлүшү кандай? Браузерлер мынакей бул жерде сүрөттө көрүнүп тургандай, ар бир браузердин түзүлүшү, жалпы түзүлүш схемасы бирдей. Демек, мынакей ачылганда сөз түрдө ал браузерлер баш сөз сапчасы, менюлар сапчасы, башка программаларда эле инструменттер панели, аспаптар панели жана сөзсүз түрдө адрес же болбосо дарек жазылуучу талаа болот. Биз интернет сайттардын даректерин ушул дарек жазылуучу талаага жазып, анан ошол аркылуу ал сайттарга кире баштайбыз. Ошондой эле мынакей бул жерде Internet Explorer браузеринин терезеси көрүнүп турат. Ал эми бул жерде Opera браузеринин терезеси көрүнүп турат. Мынакей бул жерде эле ошол менюлар сапчасы, аспаптар панели жана сөз түрдө дарек жазылуучу талаа мынакей көрүп турасыңар. Ошондой эле негизи мынакей дарек жазылуучу талаага сөз түрдө дарек www деген 3w башталат, анан точка, анан ошол сайттын дареги жана kg деген бул зона. kg, ru, us же болбосо башка кайсыл зонада болсо, ru дегенибиз бул российский зона, Россия зонасы, kg деген Кыргызстан зонасы, kz деген бар, ал Казакстан зонасы, uz деген Өзбекстан жана башка. Ушул ар бир өлкөнүн өзүнүн зоналык домени бар. kg деген ушулардын баары домен деп аталат. Эми деги эле маалымат издөөдө, эгерде биз ошол сайттардын даректерин билбесек, бирок бизге кандайдыр маалымат керек болсо, бизге издөө машиналары деген атайын программалар жардам берет. Бул робот программалар негизги азыркы кезде кеңири таралган, кеңири колдонулган издөө машиналарына бул Google, Яндекс, Mail, Rambler, Yahoo жана башка көптөгөн браузерлер колдонулат. Бирок кеңири колдонулган бул Google жана Яндекс. Яндекс деген Россиялык зонада, Россия зонасында кеңири колдонулат. Google болсо жалпы Европа, Америкада Yahoo кеңири колдонулат, Google дагы кеңири колдонулат. Эми биз ушул жерден Google жана Яндекс экөөнүн карап көрөбүз. Мынакей булардын адрестери. Булар эми ушул издөө машиналарынын даректерин жазгандан кийин бизге кандай келип чыгат. Мисалы мынакей браузердин дарек жазылуучу талаасына www.yandex.ru дегенде мына Яндекс программасынын, сайтынын, издөө машинасынын интерфейсин көрүп турасыңар. Сөзсүз түрдө бирде издегибиз келген маалыматтын атын же ошого байланышкан сөздү киргизип, найти баскычын басабыз. Мынакей ошол маалыматты, изделүүчү маалыматты, каалагандай маалыматты ушул талаага жазабыз дагы. Анан кийин найти деген баскычты бассак, ошо тиешелүү, ошол биздин издеп жаткан маалыматыбызга тиешелүү баардык маалыматты колдонулган сайттардын тизмегин чыгарып берет. Мынакей Google издөө машинасыныкы деле ушундай. Ачылганда сөз түрдө издегибиз келген маалыматтын атын же киргизүүчү талаа келип чыгат. Poisk Google дегенди басып туруп анан кийин иштеп чыгара алат экенбиз.
мынакей Mail.ru дагы ошондой издөөчү талаа. Сөзсүз түрдө ар бир издөө машиналарында ушундай биз издей турган маалыматты жазуучу талаа болот экен. Кыскасы, мынакей браузерлер жана издөө машиналар жөнүндө кеңири түшүнүк алдык деп ойлойм. Эми муну дагы жакшылап эсибизге сакташ үчүн биз кийинки сабакта ушул браузерлер менен иштегенди үйрөнөбүз. Ал эми бул сабак ушуну менен аяктады. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.